саламатсыздар достор. Эң сулуу айым бул кош бойлуу айым дейт эмеспи? Бүгүн Кош бой кино тасмасынын жаратуучулары кош бойлуу айымдарды киного конокко чакырышыптыр. Бүгүн азыр кош бойлуу айымдар менен, мындайча айтканда сулуу айымдар менен биз барыбыз отуруп алып кино көрөбүз. Бул тасманы көрүп бүткөндөн кийин кандай ой пикирлери, кандай сөздөрдү айтат экенин, жаратуучулар кандай сөздөрдү айтат экенин ушул видеодо көрөсүңүздөр. Кеттик. Zaten doğru. Anne şu an üstüne banktan böyle papan arası dolagan. Kaysınız? Ortaç. Alo. Белгилүү ырчы Кайрат Прембердиевдин да боюнда бар дешет. Бирок анын агенти бул жөн гана ушак деп айтат. Бул сакал Çıkamazsınız. Нормально лезу, брат. Кондача нормально. Çıkamazsınız. Mazarcığım. Aklım baştım geç. Başkamının bakış mençi. Olmalarım geçilim var. Bayke. Ulan şu böbürçe. Ya artık gece gününe güldeye ne soktuğunu götürüp yürüdünüz falan mı? Bugün benim boyum da var ya. Şu adam. Ama biz gece de boyum tarafı uçtu. Gece bilgen emezsin ben boyum da var. Тасма жөнүндө оюңузду айтып бериңиз. Өлө сонун кино болуп туруп аябай жакты сонун. Жашоодо окшош бекен жашоо. Окшош кино. Кино сонун экен, жакты. Кандайдыр бир эмнеси жакты сизге? Бар эле. Бизде Кыргызстанда азыр комедийный фильмдер чачылып атат го. Ошо Кош бойлуу учурууга окшош бекен мындай чыныгы жашоодон алып турбу? окшоштуктар бар. Бар, Ооба. Рахмат. Кино сонун болду негизинде. Ошо. Кандай сезимдерди калтырды? Жашоого окшошуп бекен, жашоодон алып. Ооба, аябай жакшы экен, жакты бизге. Бир 50% окшош экен, прям окшош. Биз өз кандай жашоошунду кылып тартышыптыр. Молодцы. Мага кино аябай жакты. Особенно бул аборт темасын аябай чоң көйгөйдү көтөрүптүр. Чынында эле азыркы глобальный теманы көтөрүптүр, аборт кылбаш керек. Эки адамдан жаралаткан адам обязательно жарык дүйнөгө келиш керек. Именно ошол тема жакты. Анан ушунчалык детально, ушунчалык боюнда бар адамдардын көйгөйлөрүн түшүнгөн режиссерга аябай терең ыраазычылык. Актерлорго сөз жок. Өтө бийик чеберчилик менен аткарышыптыр. Бизге аябай жакты. Дагы бир жолу рахмат. Больших прокатов. Рахмат. Турмуштан алынган. Бардык ошол аял затын ушинтип кыйналып, кандай эмеде ситуацияда көрүп, анан ушу режиссерлар болот. Ушу режиссерлөр ушундай чоңоет. Рахмат. Шүгүр саламатсыздарбы? Чоң рахмат келип бергениңизге. Тасмага кандай салымыңызды коштуңуз? Кайсыл должности? Орусча айтканда исполнительный продюсер деп коет. Бул продюсердин мындайча айтканда продюсер каржы маселесин чече турган болсо, мен калган баардык чарбачылык, уюштуруучулук маселелердин баарын чечтим кинодо. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Этномедиа, биздин сүйүктүү Этномедиа. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Тасмада кош бойлуу экенсиз. Өзүңүздү кыргыздын менталитетин билесиз. Аябай хейт болот. Коркпой эле ушул ролду алдыңызбы? Эгер ушу кинону көрсөңүздөр, баардыгын түшүндүрөт кино. Мындай жакпачу нерсе эчтеке жок. Анан кийин биздин эл ошо ойлоп калабыз, кино тартып атканда эл кандай болот экен, элдер хайт болот экен десе, элдер сүйүнүп, бүгүн мисалы күйөөлөрүм чыгып, аялларына уже күйөөлөрү монтип кармап баштап, "Курсагыңа беречи, пожалуйста, жакшы кино" депчи, мындай түшүнүп калышты. Ошондон келиңиздер, кинонун баары сонун жагат сиздерге. Кинону тарттыңар. Ушундай хит болот деп күттүңөр беле?
Нет, на самом деле вот не ждали, но надеялись, конечно. Конечно, надеялись. В первую очередь надеялись на девочек, которые будут, ну, эмоции получать от фильма и этими эмоциями делиться и звать. Вот, честно говоря, настолько сильно не ожидали, но Кудай буйруса все хорошо. Тасмаңар кинотеатрларда хитке айланып. Ушундай болот деп күттүңөр беле? Негизи башында жазып атканда күткөн эмеспиз. Биз ойлогонбуз кыргыз элин тескерисинче терс кабыл алып, бизди баягы жаман көрөт го, эркектердин боюна бүтүрүп салып турсаңар деп бизди ушундай бир сөгүш калат го дегенбиз. Жок, аны тескерисинче элге жакты. Себеп дегенде биздин кинобуздун кабыгы, тышкы келбети, боюнда бар кош бойлуу эркектер болгону менен ичинде аялдарга таандык, боюнда бар айрыкча аялдарга таандык көйгөйлөрдү сыртка чыгарып чагылдырып бергенбиз. Ошонусу менен жактыгы деп ойлойм. Анын үстүнө комедия жанрында болгону дагы биз үчүн утуш болду. Тасманын максаты? Максаты аял кишини түшүнүү, бул негизи эле үй бүлөнү орусча айтканда ценить, понимать. Женщины же они очень уязвимы в плане, когда они беременные. Хочется их понять, поддержать, они нуждаются в этом. И каждая женщина, которая посещает наш фильм, она вот так с улыбками входит. Потому что если с мужем приходит, муж такой, понимаете, она такая, рахмат, күйөөмө түшүндүрүп койдуңар го деп. Ошо. Хит болуп кеттир синематикада. Ушундай күткөн эмес. Күткөн эмеспиз, чын айтканда хит болорун, кино жакшы болгондон кийин элдер келет дегенбиз, бирок эми хит болорун билген эмес, азыр хит болуп атат. Главное, хит болгон жокпуз да, хит болуп атасың. Я знаю то, что вы второй режиссер «Черного двора», да? Каково вообще перевоплотиться и снять вот такой фильм? Ну, второй режиссер это немного другое. Вот режиссер вот Ильгиз у нас, он классно справился. Он до этого снял «Замбеты», 3-й сезон, и переключился на вот кыргызскую комедию. Это тоже, ну, мне кажется, ему легче было фильм снимать, чем вот «Замбеты». Актерлор, сен боюнда болосуң дегенде мындай ойлонбой эле жооп бериштиби же кандайдыр бир отказдар болдубу? Көп адамдар отказ кылды, ойнобойм деди. Анан бири менен дагы баары бир деле Кыргызстан кичинекейбиз да, өзгөчө кино чөйрөсүндөгүлөр бизге айтып жеткирип келип атышты, тигилер жамандап жүрөт, булар жамандап жүрөт деп. Эми аларга таарынбайбыз, албетте балким мен деле ушундай кылмак элем. Бирок чоң рахмат биздин тартылып берген актерлор ойлонбостон өзгөчө Асхат байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ойлонбостон дароо макул деди. Себеп дегенде актер көп кырдуу болоорун, актер эмне болбосун, кандай роль болбосун ойной тургандыгын ушу Асхат байке эле билет экен дедим да. Анан кийин Азамат Уланов макул болду. Анан Чыңгыз Султанов өзүнүн долбоору болгондуктан өзү тартылды. Тасмадан көрүп чыктым. Боюнда болуп турсуз. Курсак көтөрдүңүз. Банан менен кетчуп жедиңиз. Эле кандай экен? Айымдар, биринчиден силерге чоң рахмат айт. Тазим силерге. Силер ар кандай нерсени жейт турбайсыңар. Мен Тасмада ошо кетчуп менен банан жедим. Көп нерсени жедим. Огурец менен варенье. Огурец менен варенье жедим. Стенка. Короче, кыйын экен. Билбейм, эмнеге жагатсыздар экен. Ошондой болду. Образга кириш үчүн нелерди жазадыңар? Ким менен акылдаштыңар? Образга кириш үчүн эми Нурстун образын кылайын десек, биз Нурсту бутунан башына чейин даярдадык да. Нурс мондай киши, мондай ал тренировка кылган бала, анан тренировка кылып жүрдүк биз жарым жылдын тегерегинде. Тренировка кылдыртып көрөсүздөр келсеңиздер. Андан тышкары эми кинону жазып атканда биз общий баарын жазып бүтүп турган боюнда бар аялдар менен кеңештик. Бул кандай болот экен? Баягы тура эле ушинтип жасак, алар дагы мондай нерсе кылат боюнда. Кебергесте биз эркегибизди кубалайбыз, жаман көрөбүз, кыйкырабыз, урушабыз дейт. Анан кийин ошолор менен кеңешип тура кылдык да. Ошондой ошол. Какие у вас были интересные истории, когда по Бишкеку бегаете животами, все такое интересное? Да, вот была сцена, где вот Чингис бежал по филармонии, да, он босиком бежал в трусах, там со шрамом, вот это все. Люди подходили, что помочь может, там что случилось, там, братан, да, давай помогу. Вот, а так, в принципе, все гладко, все классно прошло. Да, таких проблем. Можете позвать наших зрителей. Все, друзья, будущие мужья, будущие отцы, будущие мамы, приходите на фильм, посмотрите. Мамы, которые тоже пережили это, тоже приходите. Мне кажется, мы смогли вот какую-то часть ваших вот этой силы показать, да, сколько нужно силы для того, чтобы вынашивать ребенка. Все, всем спасибо. Негизи сценарийде көбүнчө баягы көйгөйлөр көтөрүлүптүр. Бул идеяны, сценарийди кимден алдыңар? Каяктан? Бул боюнда бар аялдан отуруп алып жазып
Жок, буну деген биз сценарий жазып аткан маалда боюнда бар эми ар бирибизде эле тууган туушкан, тели тең туш дегендер бар да, алардан сурап отуруп, кандай көйгөйлөр келип чыгат боюнда бар учурда, алардын күйөөлөрү, мисалы үчүн жанындагылары кандай таасир алат, алар кандай кыйналат, ошону сураштырып, билиштирип отуруп эле жазылган сценарий, анан бир 100% болбосо дагы 70% ушул көйгөйдү чагылдыра алдык деген оюбуз бар. Комментарий окудуңар. Аябай көп хейтерлер болду менин оюмча. Кандай башында жаман болдуңарбы? Жок, биз буга даяр болчубуз, башында эле өзүбүздү даярдап баштаганбыз, кино жаратардын алдында эле. Анан комментарийлерди окуп, эми аларга биз ойлодук, булар демек кинону көрө элек, кинону көрсө башкача балким ойдо болмок беле деп ойлодук. Эми бирок ар бир адамдын өзүнүн кандайдыр бир оюн айтууга укугу бар, жаманбы, жакшыбы, биз ага каршы эмеспиз. Жаза бериңиздер. Тура. Экинчи бөлүгүн көтөрүп алабызбы? Кудайым буйрса, экинчи бөлүк жок, ушу менен жыйынтыктадык го, анткени эми бул тема өтө эле козгой бергенде эле болбойт. Анан бүгүн ушул көрсөтүүнү атайын айымдар үчүн деп биз кылдык. Бекер көрсөтүү кылдык. Өзүңүз көргөндөй зал толо кош бойлуу айымдар отурду. Себеп дегенде кош бойлуу айымдарга көбүрөөк көңүл буруш керек, көбүрөөк көзүн карап туруш керек, эркелетип туруш керек дегендей. Буга чейин бир дагы кино тасма мындай кылган эмес экен, эми биз атайын чакырып кылып койдук. Андан кемип калбайбыз. Болгону боюнда бар кош бойлуу адамдар сүйүнүп, жыргап, бир кубанычта кетти деген үмүтүбүз бар. Сценарий жазып атасыңар. Актерлор баш тартат, актерлор тартылбай коет деген коркунуч болду. Болду, анан болду актерлор тартылбайбыз деген актерлор болуп атты, анан ошо актерлорго чоң салам деп. Анан бирок негизи актер деген бул профессионал болуш керек да. Сиз актерчулукта тандоо болбойсуз. Мен жөн гана брутальный кишини ойной берем деп болбойсуз. Ар кандай кишини ойнойсуз. Бомжду ойнойсузбу, боюнда бар эркекти ойнойсузбу. Бул актерчулук чеберчилик. Анан кийин ошо келип берген бизде тартылган Асхат байке, Азамат Уланов, Айпери, Амина баарына рахмат, Эркин байкеге баарына рахмат. Анткени ошону көрсөттү да, показали свой профессионализм ошо. Актерлорго мейли. Ырчылар дагы боюнда болуп жүрөт. Кантип көндүрдүңөр? Ошо Кайрат байке, рахмат. Кайрат байке биздин кинобуз тартылган, Кайрат Пирмирдиев. Анан кийин ал ошол идеяны барып айттык. Сиз бизге тартыласыз, бирок жөн гана тартылбайсыз. Сизде мындай боюңузда болот десек, ал ооба деп аябай резко макул болуп, мен конечно бул творчество, давай ойнойн, мен кылып берем деп, ошого рахмат, разыбыз. Сонун болду. Секрет айтып болду го Кайрат байке бар экенин, бирок акырын айтып келсеңиз, айтып салдыңыз мейли. Бар эми көрөсүздөр да. Көрөбүз. Ийгилик, биздин көрүүчүлөр чакырып кетиңер. Урматтуу Этномедианын көрүүчүлөрү, деги эле бардык көрүүчүлөр, кинобузга келиңиздер. Бул жака обязательно, орусча айтканда обязательно мындай боюнда барлар эмес, бардык эле кишилер келсеңер баарыңарга жагат. Бирок боюнда бар же болбосо уже күйөөсү бар, аялы бар айымдар, байкелерге силерге аябай жагат. Келиңиздер, көрүңүздөр, аялыңарды түшүнүп баштайсыңар. Чоң рахмат. Эми алдыга койгон студияңарда кандай пландар бар? Алдыга биз эми бул жанр, комедия жанры албетте жакшы. Комедия жанры дайыма өзүн өзү актап келет дегендей, финансы жагын алып карасак. Анан акыркы убактарда драма жанрын алды, бирок драма жанрындагы өзгөчө эле башкача кылып атышпайбы? Эми биз Кудайым буйрса хоррор, ужастик, мистика жанрында бир кино тартсакпы деген планыбыз бар. Кудай буйрса идея бар, азыр жазуунун алдында турабыз. Мисалы үчүн съемка учурунда боюнда бар эркектер жүрүштө тартылып атты. Көчөдө кандай кабыл алып атышты? Көчөдө бир жанагы болот го, бирөөнүн кутурган букасы жибинен бошонуп кетсе элдин баары карайт го, ошондой эле карап атышты. Бир аз башкача ойдо болуп атышты. Баягы ЛГБТ сообщество деп коет эмеспи? Беркилер Америка төлөп берди булардын киносуна акчаны деген да айын кептер чыгып атты. Жок, андай эмес. Биз болгону гана эркектер жон териси менен кош бойлуу айымдарды сезе алабы деген таризде тарттык элек. Эми биз буну ийине жеткире аткара алдык деген ойдобуз. Анткени жаман комментарийден тышкары бизге жакшы алкыш комментарийлер да көп келип атат, ошолордон баамдадык. Эми акыркы суроом, Голливудтун Арнольд Шварценеггер билесиңер, немножко беремен, Дмитрий Дюжев, ал дагы ошондой боюнда бар тартылганда кинолордо. Бул ошол жерден келдиби, бир кандайдыр бир идея? Башкы идеясы албетте. Эми бизде деген негизи эле кино чөйрөсүндө жаңы эч нерсе жок. Көбүнчөсү эле бири-биринен оош кыйыш болот, бири-биринен алат. Башкы идеясы ошол жактан келди, бирок бул жакта ал Дюжев, Шварценеггер эми алардын менталитети бөлөк да. Өзлөрүнөн эле тартса, биз бул жакта ошол эле идеяны кыргызча кийинтип дегендейчи, кыргыз жыттантып тарттык да, кыргыз айымдарга, кыргыз үй бүлөлөрүнө тиешелүү болгон көйгөйлөрдү чагылдырып.
Рахмат берген интервьюңарга. Ийгилик. Чоң рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Этномедиа биздин өнөктөшүбүз, өзүңүздөр билесиздер. Этномедиага катталыңыздар жана биздин Кошбой киносу страничкаларыбызга катталып коюңуздар. Инстаграмда, ТикТокто, Ютубта барбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Мына достор, берүү саягына келди. Кинону көрдүк. Ой пикирлерди уктуңар. Чындыгы жакшы тасма экен. Себеп дегенде бул кош бойлуу айымдардын көйгөйлөрүн көтөрүшкөн экен. Бул жөн эле баягы көрүүчүлөр сей болбойт, жаман, кантип эле болмок эле башка кино тарткыла деп жазгандар, ушул кино тасманы көрсөңүздөр, оюңар өзгөрүлөт. Силер менен мен Бакыт Адамалиев болду. Көрүшкөнчө.